Жаңыбай Кожек уулу. Жаңыбай Кожек уулу манасчылыкты атадан балага мурас катары алып келе жаткан манасчылардын бири болгон. Жет атасынан бери манас айтып келаткан Жаңыбай Жумгал өрөөнүндө 1869-жылы жарык дүйнөгө келген. Жаңыбайдын түшүнө 3 киши 3 жолу кирип, түш көргөн сайын алар баатырларды айтуу керектигин эскертишет. Андан кийинчерээк баатырлар өздөрү да түшүнө кире баштайт. Ошондон тартып ал жомокчулугун арбытып, манас айтып баштаган. Жаңыбайдын семетейи башка варианттардан кескин өзгөчөлүккө ээ. Ошондуктан 1936-жылы Фрунзеде өткөн эл чыгармачылыгынын олимпиадасында калыстар тобу анын айткан эпосун жокко чыгарышкан. Буга семетейчи катуу таарынган. Бирок кийинчерээк анын айткан вариантын мыкты белгилүү фольклор изилдөөчүлөр мыкты деп эсептеп, семетейин толук жана манастын айрым эпизоддорун жаздырып алышкан. Андан жазылып алынган эпостун жалпы көлөмү 19445 сап ырды түзөт. Муну менен катар ал эр төштүк, эр табылды эпосторун, элдик поэма Ак мөөрдү да салт ырларын да билген. Бул кесипчиликтин тукум коочулук салты. Кыргыздарда жомокчулукту түпкү тегинен бери сактап келген манасчыларды сейрек учуратабыз. Ошондуктан Жаңыбай Кожек уулунун жет атасынан бери манас айтуу салты сейрек көрүнүштөрдөн болуу менен кыргыздардын өз эпосун кастарлагандыгынын далили деп билсек болот.